Сен акмаксың, сенен адам чыкпайт, качан оңолосуң десең оңолуп кетпей ишенип койгон ошого. Мен Японияда жүргөндө Ропко деген тоо бар эле, 800 метр бийик тоо эле. Ошол тоону карап отуруп, бир жолу мындай сөөмөйүмдү көзүмө алсам, менин сөөмөйүм тоону тосуп калды. Карагыла, силер көрүнбөй калдыңар азыр. Ошондо бир жыйынтыкка келгем. Адамдын жакшы жагы сөөмөйдөй, жаман жагы тоодой болсо, сөөмөйдөй жакшы жагын көрө берсең, тоодой жаман жагы көрүнбөй калат. Ар бир баланын жакшы жактары бар, ошону тапкыла. Анткени сен жамансың дей берсе, кыргызда бир аябай сонун сөз бар. Кыргыздын сөздөрү укмуш да. Укмуш сөздөр бар кыргыздынчы. Карагыла, айта берсең дейт, бет катуу болот, ура берсең эт катуу болот дейт. Баланы жаман дей берсең, бир күн уялат, экинчи күн уялат, үчүнчү күн ага баары бир. Төртүнчү күнү эжеке мени жакшы болсун деле жаман деп атат, бир жамандык кылыш сөзүнө татып коеюнчу дейт да. Ошон үчүн баланы мактагыла. Эшек дегендин ордуна Исхак Разаков дегиле. Жираф дегендин, сөлдөк дегендин ордуна Айтматов дегиле. Коркок дегендин ордуна Баатыр дегиле. Гагарин дегиле, Стив Джобс дегиле. Сахаба дегиле. Касымалы Жантөшев дегиле. Ошон үчүн араңарда Кудай буйрса, өтө мыкты уул кыздар турат. Кээде улуулар айтат, азыркы жаштар мурдагыдай болбой калды деп. Туура мурдагыдай болбой калды. Мурдагыдай арак ичпей калды булар. Мурдагыдай көчөдү таптап турбай калды. Ошон үчүн максатка караш эмескер жылгыла. Кан да кайланат, асманда жылдыздар да кайланат, адам да кайланат. Ордунда турган адам өспөйт. Ордунда турган суу дагы сасып, сазга айланып кетет.